Salsana okuyucular 7. klasda biz bugün Kırgız'ın Boz Üyü degen temada kompozisiyada süret tatabız. Kompozisiya degen sözdün ma'nosini bilesiңер. Bu söz muzika janrida da var, oşonda ele көркөмөн nemelerde de var. Sebebi kompozitor degende biz muzika жазган адам elestetiyoruz. Ал эми көркөмөнөр тармагында болсо kompozisiya degende biz körбөстөн muzika чыгарган сыңар эле көрбөстөн сүрөт тарткан адамды айтат. Буларды да композитор деп коюшат. Bugün Boz Üyünün kандай ekenligini biliyoruz. Boz Üy Kırgız'ın ezelki ata-babamızdan kalgan bizim tirikçiligimizde şu dengege en alып kelgen köçüp yürgen ellerden köçmendebden negizgi yaşoочу jeri bolgan. Boz Üy jыйганга jana kurganga oңой jana tez bolot. Ошондуктан kışında жылуу, жазында салкын болот деп Kırgız eli bunu ata-babamdan beri alıga çeyin alıp gelip жүрөт. Бул азыр биздин эң бир асемдүү имараттарыбыздын бири. Эне аны biz кантип баштайбыз. Ал үчүн биз бүгүн боёк эмес, түштүү кагаздарды колдонобуз. Мына түштүү кагаздар бар бизде, ар түрдүү түштүү. Ошону мен ак кагазга биринчиден баштаймын. Эң биринчи асманды баштайм. Себеби биз кыргыздар тоодо жашаганбыз, тоодо боз үйлөрдү тигип, ошол жерлерде иштерибизди аткарып, малдарыбызды багып, тиричилигибизди өткөргөнбүз. Мен биринчиден болуп азыр мына асманды ушул дереге чаптайм мына. Асман элесиңер көк түстүү болот. Эми асман элестелгенден кийин жайлооду элестетебиз биз азыр. Асмандын эки жагында биринчи ой бизге көзүбүзгө ак тоо элестелет. Ак тоо Кыргыздын тоолорун билесиңер, эң бийик чокулуу, аранын yüzүдөй болгон ак мөңгү каптап турган, мөңгүсү дайыма жашаган, кышын жазы кетпеген тоолор болот. Ошону мен алардын төмөнүрөөк жагына жайгаштырдым. Ana биздин ак мөңгүлөрүбүз мен ак кагаздан кесип жабыштырдым аны. Эми бизге эмне жетишпей жатат? Ак тоолордун бер жагында бийик аскалуу зоокалар жатат. Ошол зооканы мен баштайм дейм. Ал зоокага mana мындай сыя көк түстөгү немени аламын. Түстүү кагазды аламын. Муну дагы желимдин жардамы менен желимдеп ушул тоонун эки жагына өзүбүзгө жакын жагына жайгаштырамын. Көрдүңөрбү? Бул жерде асман, мөңгүлүү тоолор, ак тоолор, ала тообуз, ошондой эле оштун Сулайман тоого окшогон кочкун кызыл сыя көк түстөгү зоокалар жайгашты. Эми бизге эмне дагы жетишпей жатат? Бизге жетишпегенин бир жери жашыл жайлоолору жетишпей жатат. Мен ал жашыл жайлооду азыр силерге тартып көрсөтөм. Жашыл жайлоо, мына жашылдан алам мен буга. Жашыл түстүү кагазды алам дагы. Ушул жерге жашыл түстөгү немени жайгаштырам. Мынакей, желимдин жардамы менен кадимкидей эле чаптайм бул жерге. Мынакей. Сыя көк зооканын бер жагында биздин жашыл адырыбыз пайда болду. Жашыл адыр биз жайлоого келип калдык. Бул жерде жайлоодо күн жылуу, ал күн жылуу жерде чөптөр жакшы өсөт. Жана мал жайыт үчүн ыңгайлуу жер, ошол жерде биздин кыргыз үйүбүз да жайгаланышы керек. Мен эми кыргыз үйүм мурда даярдап алдым, мына көрдүңөр. Кыргыздын боз үй деп коет, биз муну ак үй кылдык. Ак үйдү мен ушул жерге жайгаштырсам керек. Кара көрөбүнчү, мындай жайгаштырсам болобу? Же бул жагына жайгаштырсам болобу? Менимче мына жагга жайгаштырсам керек. Себеби бул жагында бир аз кененирээк жашыл алам бар. Мен муну дагы жанагындай ыкма менен, желимдин жардамы менен ушул жерге чаптайм.
Mana ki, Kırgız'ın boz üyü ceylanı atıp bu yerge. Gördüңөр mü orada? Kırgız'ın boz üyü ceylanıp meni dagı bir teke жетишпей турат. Men bu Kırgız üyü jasaганdan keyin bunu dagı tüstü kagazды колдондum. Bu jerde mına bu eşigi koçkur köp. Boz üydün özü ak düştü. Ошондой эле көлөккө тийип турган жагын бир аз сары чырак кылдым. Түндүгү кочулдураак, ошондой эле мунун көлөкөсү бери тарапка түшүп турат. Бул сыяк менен белгиленип турат. Эми буга дагы эмне жетишпейт. Муну мына жерде бош чайкалып кетти. Себеби көркөм менен сүрөт өнөрүндө бош чайкалбаш керек да. Бул жерге дагы бирдеке жайгаштырыш керек. Же коронобу, же малдардыбы, же кандайдыр бир дарыяны агызып коюшум керек, бирдекени тартышым керек. Men ойлонуп отуруп, буга жакшы bir карагайдын элесин койгум келди. Ana misal sen karagay. Karagay koçkuldurak belki yaşıldan, bирок bunun jarık biyagı, kölökö jagı men tarabımda turat. Koçkuldurak bu. Men uşunu jaygaştırıp kölökö çıkayga koysam bolot eken. Mına, misal için uşunday kısak bolot. Biraz bir aka kısak da bolot. Şunday kıp dur men bunu jedim deyim. Gördüңөр, биздин боз үйдүн алдында аса карагайлардагы көрүп турат. Азыр бул жерде бош орун калган жок. Жок, себеби жайлоо жашыл, боз үй турат, алдында арча турат бийик. Анын көлөкөсү да түшүп турат. Мына ушундай кылып, мен боектун ордуна түштүк кагазды колдонуп, композиция иретинде боз үй деген темага ушундай бир жаратылышты силерге таап көрсөттүм. Балдар, силер дагы муну ушундай кылып, өзүңөрдө бар түштүү кагаздарды колдонуп, өң түштүү таап, өз иретинде коюп, ушундай кылып тарта турган болсоңор, силердин композициялар дагы жакшы баага ээ болот. Анан эгерде бүтүрсөңөр, мен менен байланышкыла, менин WhatsApp аркылуу мага бере турган сурооңор болсо бергиле, мен силерге жооп берейин. Анан онлайн сабагыңызды ошентип уланта берейин. Рахмат.